Номер 1 Михаил Бапкин атында мектеп гимназиясында курулуш иштери аяктоонун алдында турат. Декабрь айларында бул дагы мектеп өз ишке берилет. Жалал-Абад шаарында 3000 окуучунун жаңы мектепте окуу тилеги жакынкы күндөрү орундалат. Тагыраагы калаадагы окуучусу көп. Номер 1 Михаил Бапкин атындагы мектеп гимназиясынын кошумча имараты дээрлик курулуп бүтүп, жумуштар 98%га аткарылды. Имарат 3 кабаттан туруп 375 окуучуга ылайыкташкан. Мектептин окуу корпусун ушул жылдын декабрь айында пайдаланууга берүү пландалууда. Негизги корпус бүттү, благоустройствосы бүттү, асфальттары төшөлүп бүттү. Азыркы убакта мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, мебелдерин орду-ордуна жайгаштырып атабыз. Ушул иштер калды. Анан азыркы күндө биз мебелдерди алып чыгып алгандан кийин 2 лестница бар, ошо лестницаларды ладимационный краска менен краскалап, ушул неме калды. Ошо мебелдерди алып чыгып алсак, ошол иштерди краскалап неме кылып бүтүп калды. Курулуштун негизги немеси 98%га бүтүп калды. Албетте бул мектептин курулушу мында окуган окуучуларды көпкө күттүрдү. Анткени курулуш башталгандан бери башка мектептерге барып окуу муктаждыктары жаралды. Эми бул кыйынчылыктар артта калганын окуучулар да белгилейт. Класстар жетишпей калганынан эшикке дам чыгып окуп калчубуз. Жаңы корпус курулуп баштагандан да кыйынчылыктар бизге жолукту. 6-мектепке стройпарк жакка барып окудук. Дом пионеровдордо окудук. Ошонун себебинен азыр жаңы корпус курулуп калганына биз өтө кубанычтабыз. Эми Кудай кааласа мындай проблемаларга жолукпайбыз деп өтө чоң үмүттөбүз. Аталган мектептин курулушу өткөн жылы башталган. Ал үчүн республикалык казынадан 75 миллион сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Жаңы окуу корпусунда окуу класстары, китепкана, химия, физика лабораториялары жана ашкана орун алган. Бул мектебибиз мурда бир кабаттуу мектеп болгон, башталгыч класстар окуган корпус ошол жаңы курулган мектептин жайында болгон. Бирок алдагы авариялык абалда болгондугуна байланыштуу аткаруу бийлиги менен биргеликте, жогорку кеңештин депутаттары менен биргеликте, кыргыз өкмөтү менен биргеликте ушул мектептин кошумча окуу корпусун куруу иштерин башталды да. Биринчи мектептеги курулган кошумча окуу корпусубуз бул негизинен жаңы типтүү мектеп болуп эсептелет. Бул жерде атайын окуучулар үчүн шашке чайын ичүү үчүн ашканасы, китепканалары, химия, физика лаборатория кабинеттери жана ошондой эле гардеробный балдар өздөрүнүн кийимдерин чечүү үчүн жана ар бир этажда ажатканалар каралган. Кошумчалай кетсек, номер 1 Михаил Бапкин атындагы гимназия мектеби калаадагы окуучусу көп алдыңкы билим берүү мекемелеринен. Анда 3000 окуучу билим алып, класстык бөлмөлөр жетишсиз абалда окуу процесси уланып келген. Бүбүсара Орозалиева, Баяман Тургуналиев, Жалал-Абад шаары.